Кыргызстандын 94% тоолору ээлеп, дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Климаттын өзгөрүүсү тоо экосистемаларына терс таасирин тийгизүүдө. Кыргызстан бул маселеге кайдыгер карабай, дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын илгерилетүүдө. Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында климаттык саммиттерде аймагынын басымдуу бөлүгүн тоолор ээлеген мамлекеттердин көйгөйлөрүн көтөрүп келет. Мен өз сөзүмдө Кыргыздын тоолордо менин жүрөгүм, тоолордо менин түнөгүм деген макал менен баштагым келет. Жер бетинен 4/1 ээлеген тоолор планетабыздагы эң чоң экологиялык система болуп эсептелет. Ал жерде 1,1 миллиард адам жашайт жана дүйнө калкынын 50%-нан ашыгы тоолук ресурстарды, анын ичинде тоолордон башталган таза сууну пайдаланышат. Кыргызстандын тоолорундагы ак кар, көк муздан куралган суу Борбор Азиядагы суу ресурстарынын дээрлик жарымын түзөт. Тилекке каршы өлкөдөгү мөңгүлөр ыкчам эрип жатат. Акыркы 70 жылда эле мөңгүлөрдүн аянты 16%-га кыскарган. Мындан улам Кыргызстан дүйнө коомчулугуна коңгуроо кагып, тоолуу өлкөлөрдүн көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырып келет. Биздин тоолордун көп бөлүгүн мөңгүлөр ээлеп жатат. Ошо мөңгүлөрдүн таасири астында климаттын туруктуулугу сакталат. Эгерде биз климаттын туруктуулугун сактоосуна салымыбызды кошпосок, бул акырындык менен чөлдөнүү процессинин таралуусуна алып келет. Кыргызстан агрардык өлкө болгондугуна байланыштуу бул айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Бул багытта президентибиз Садыр Жапаров белгилегендей, чындыгында тоо экосистемасын коргоо, тоо био ар түрдүүлүгүн сактоо азыркы күндүн негизги талабы болуп саналат. Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн үнү. Биздин мамлекеттин демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 77-сессиясында тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алган. Ага Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 110 мамлекет авторлош болгон. Анын алкагында 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. Тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдыгынын аткарылышын ишке ашыруу боюнча жол картасы жана концепциялар кабыл алынып, ошонун негизинде иштер жүргүзүлө баштады. Ал 3 деңгээлге бөлүнүп иш алып барылып атат. Глобалдык, регионалдык жана улуттук деңгээлдерде. Жол картасын ишке ашыруунун негизги максаты калктын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу жана тоо экосистемаларын сактоо болуп саналат. Мен бардык мамлекеттерди бул программага активдүү катышууга чакырам. Сиздерди 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоолуу саммитине катышууга чакырам. Анда тоолуу аймактардын 5 жылдыгынын жыйынтыктары чыгарылат. Биринчи эл аралык тоо саммити 2002 жылы Кыргызстанда өткөрүлгөн. Биздин өлкөнүн демилгеси менен 2002 жылды Бириккен Улуттар Уюму эл аралык тоо жылы деп жарыялаган. 2003 жылдан тарта 11 декабрь эл аралык тоолор күнү катары белгиленип келет. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.